Budaydı mına atqa ертасыз туғандар. Бұл атқа неге ертасыз? Бұл атқанда ичин байқасаңар, ичи шықпайды. Қыштайын бышты болғанда быштысында бұны қинап шығынтып алсаң кейін уже жарабайды лақыч. Чабып қойышқаналар. Чабып қойған бұны суытын келтірбейле чабып қойған, ысық чабып қойғанда. Isık çabuk koyun degende bunu tok boyunca çabuk koyun var. Taң aşırı beyleç. Assalamu alaikum tuğanlar. Hazır atqa budaydı qantip beriş kerek oşol boyunca video çıkaraldı otağız. Budaydı suga жылы суга жылы суга кайнап кеткен жылы су эмес эми бир аз жылы сууда баягы кол күйбөй турган жылы суга чылап коебуз мындай кылып. Бир сутка чыланат. Bir sütka aşırak çılanat. Andan keyin jayıp koysыңар. Jayıp koyunda бұл өніп çıgat. Önüp çıkkandan keyin atqa bere berесиңер. Kança kilogram beriş керек? Ал эми примерно 2-3 kilogram берсе болот. Атқа карап, ат канчалык бакуат ошого карап, канчалык ат бузулган ошого карап бересиңер тугандар. Бузулган дертине карап. 2 kilogram, 3 kilogram өкүгөн ортосунда берсе болот. Канча убакыт бериш керек? Ал деле атка карап, ат бузулуп оңголушуна карап. Тез эле оңолуп кетиши мүмкүн. 10 күндө, 1 жумада, балким 2 жума, 1 айга чейин чозулушу мүмкүн. Ошо аттын оңголушуна карап бере бересиңер тугандар. Судан чыккандан кийин дагы 1 сутка, 1 суткадан ашыраак. Мындай айтканда 1 күн, 2 күн жайылып туруш керек мындай ичи. Будай өнүш керек. Камерада көрүнүп мына ушундай майда болуп агарып өнүп турат мына. Ошондой болуп өнүш керек. Анан атка бериш керек да, жөлдө суга чылап туруп берип койсо, ал жөлдө жем катары эле кетип калат. Жемди жөлдө суга жибитип бергендей болуп элечи. Мындай болуп мына. Өнүш керек. Учтары агарып көрүнүп турат. Камера жакшы илешпей атат да. Мындай гана көрүнөт экен. Учтары карачы, билинип атат. Учтары өнүп атат. Агарып өнүп баштаган. Ушундай кылып өндүрүп бериш керек да. Будайды өндүрүп бериш керек. Budaydı mına atqa ертасыз туғандар. Бұл атқа неге ертасыз? Бұл атқамда ичин байқасаңар, ичи чыкпайт атат. Ичи кынжыйган. Мен алганда бұл ичи жок келген да. Буну мен жем токтотуп эле чөп суу менен эле карматкам. Себеби бул эми чабылбайт эле да. Бул өспүрүм туғандар. Кийинки жылы чабылып берет. Азыр жазга жаңасы, кыштайын бышты болгондо быштысында буну кыйнап чыгынтып алсаң кийин уже жарабайт лакыч. Аны болсо буну чабып коюшканалар. Кандай чабып койгон? Буну суутун келтирбей эле чабып койгон, ысык чабып койгон да. Ысык чабып койгон дегенде буну ток боюнча чабып койгон бар. Таң ашырбай элечи. Чаң ашырып даярдабай эле чабып койгон. Ичи тартылып калган мына, ичи жок. Азыр ушунун ичин чыгаруу максатында, ичин бир сыйра тазалап алуу максатында будай берип атабыз. Эти жакшы эле, семиз эти бар. Просто ичи жок. Ичи жок, ушу боюнча мине берсең болот. Просто дарманы жок болуп калат да бул. Ал ичи жок. Тое жей албайт. Бакуат болбой калат да. Ошонун ичин сүрүү максатында мындай будай берип атабыз. Будай берип, ичин бир сыйра тазалап алып, анан кийин дальше больше көрө жатарбыз кандай не кылабыз, кандай кылабыз. Ошого карап иш кыла беребиз тугандар. Буну канча күн бериш керек деген суроолор келиши мүмкүн азыр. Атка карап беребиз тугандар. Аттын ичи канча убакта тазаланат, кандай болот, бугунан байкап турабыз. Буктору суюлуп, суу болуп калыш керек да. Ичи аябай сүрүлгөн да, ошо бук ичи суу ичи өтүп калат. Жолу ичи сасып калган маалда эле токтотуп коюш керек. Ичи өтүп, ичи суюлуп калыш керек. Ошол маалда ичи ат толук тазаланып калат. Негизи ат тазалаганда мындай эти менен болбойт да, буну аябай арыктатыш керек болчу. Жазга чейин аябай минип, арыктатып, каркас эле калганда ичинде такыр май калбай калат.
ошо май калбай калганынан тазалап баштасаар ошондо оңой болот, тез болот. Ошо маалда раз как раз жерден көк чыгып, көк да болуп калат. Ошо маалда көккө койсоңор көк да өсүрөт. Будай берсеңер деле, арыкка берсеңер ошондо тез сүрөт. Азынан ичинде май бар. Ошого бир аз кечирээк чозулушу мүмкүн да. Кийин ичи өтүп, же ичи суюлуп токтотуп аткан маалда да бир видео кылабыз. Будайды токтотуп аткан маалда ошондо канча килограмм будай жеди, кандай болуп калды, ошол жөнүндө да бир видео чыгарам. Жемин жеп бүткөндөн кийин отко койбош керек, муну асып коюш керек. Эң аз дегенде 4-5 саат. Болбосо таң атып таң ашырып койсоңор дагы жакшы болот. Будай полный ичине сиңип аш болуп кетет ошондо. 2 саат асып, 3 саат асып туруп анан от коюп ийсеңер дагы болбой калат. Бул жөн эле жем эмес, бул будай, өндүрүлгөн будай. Ошон үчүн муну көбүрөөк асылып туруп, көбүрөөк сиңгени жакшы болот. Видеону атыма будай берем деген достор менен бөлүшүп койгула. Атым бузуп алган. Достор менен бөлүшүп койгула, жана кантип бериш керек дагы тезирээк оңол үчүн. Ат бузулганда кандай кылып караш керек, ошол жөнүндө комментарий жазып койсоңуздар, үйрөнүп алалы биз дагы. Биз ошо өз билгенибизди сиздер менен бөлүштүбүз ушинтип.